Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Кайыргүл Урмханова. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Биз бүгүн теледебат майдан берүүсүн өткөрмөк болчубуз. Бул жерге 4 киши чакырганбыз. Тышкы иштер министрлиги да чакырылган. Биз ушу Орусияда болгон кайгыруу ушу окуя боюнча дебат өткөрөлү деп чечкенбиз. Бирок тилекке каршы мамлекеттик кызматкерлер бошобой калды. Ошондуктан биз бүгүн түз эфирди өткөрөлү деп чечтик. Бирок ошо Орусияда болгон 1-2 күн ичинде мына келип өзүнүн убактын коротуп бизге келип эл менен сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирген Адахан Мадумаров эле болду бүгүн. Саламатсызбы? Адахан Кимсанбаевич менен биз бүгүн интервью өткөрөбүз. Түз эфирде иштейбиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Орусияда жол кырсыгынан 14 кыргызстандык каза тапты. Окуя Кырсык Николаевск районунун Просковия жана Новопавловск айылдарынын ортосунда Урал трассасында болгон. Биз ошо Говори ТВнын жааматы терең кайгыруу менен каза тапкандардын жакындарына көңүл айтабыз. Сабыр кылыңыздар, кайрат этиңиздер. Кыргыз эли ушу бүгүнкү трагедияны, кайгыруу күндөргө бүгүн ушу жетип турабыз. Адахан Кимсанбаевич, сиз да айтып кетсеңиз болот. Бул трагедия бүгүндүк окуя эмес деп ойлойм. Мен ойлойм, бул трагедия негизи күндө боло туруп аткан окуя болот деп эсептеп атам. Анткени бүгүн 14 адамыбыздан айрылып турабыз. 17 деп айтылып атат. Бирок ТИМдин маалыматы боюнча 14 адам экен. Тышкы иштер министрлиги кандай маалымат алат билбейм. 16 киши кече каза болгон. Ошонун ичинен дагы 3 оор абалда болчу. 3-өөнүн бирөөсү бүгүн көз жумду. Ошону менен кечеки 16, бүгүн бирөө кошулуп 17 киши болду. Силер депутат катары кабардарсыңарбы ошол окуя боюнча? Мен кече биринчи кезекте сизге кошулуп, ошол Кырсыктан каза болгон биздин кандаштарыбыздын, боорлошторубуздун үй бүлөлөрүнө, бала чакаларына, ата энелерине, жубайларына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Сабыр кылсын, Аллах күч кубат берсин. Мен да кече Москва шаарында элем, кече саат 3-тө учуп келгем. Мен Бишкекке келгенден кийин кечке карай ушундай кабар уктум. Ушундай бир абдан кайгылуу окуя болду деп, бир 2 күн Москвада болдум эле. Мен ошол биздин жердештерибиз менен убактылуу иштеп жүргөн азаматтарыбыз менен алардын арасында ушундай бир маселелерди чечип жүргөн азаматтар менен жолугушканбыз. Сүйлөшкөнбүз. Абдан каттуу бир оор абалда калгандыктарын айтышкан. Мага могул социалдык тармактардан да улам кайрылышат, кайра кат жазышат. Биз жанчыдагыс, адам көтөргүс азапта калып калдык. Бизди караган киши жок. Ошол бир келип кабар албайсызбы? Мындай бир абалыбызды жеңилдеткенге бир сунушуңузду, көмөктөрүңүздү көрсөтпөйсүзбү деген сыяктуу каттар күн кур эмес. Мына ошол 1 миллиондон ашык жүргөн жарандарыбыз болгон болсо, ушул ким аркылуу чыккысы мүмкүнчүлүгү келген азаматтардын баары эле соңку 1 айдан бери жан тындырбайт. Кайра түн күн дебей жазышат. Кайсы маселелерди көтөрөт? Биринчи кезекте мына 3 сентябрга чейин Орусия мамлекети ушундай бир мөөнөт берген. 3 сентябрга чейин эгерде кайра каттоодон өчпөсө, бүт баары. Башта юридикалык тараптарга каттоого туруп койсо, анан ошол миграция кызматыны аркылуу каттоого туруп эле койгон болсо, патент алып алган болсо, ал эч кандай тоскоолдуксуз иштеп жүрүүгө, жашап жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Азыр юридикалык тарапта каттоого тургандарды мыйзамсыз деп табышты.
мындайча айтканда шартты өтө каттуу күчөттү кыргыз жарандарына. Мен баса белгилеп айтам. Өтө каттуу күчөттү. Кыргыз жарандарына карай элеби? Мен Тажиктер да бар, өзбектер да бар эмеспи? Мен биздин кыргыз жарандары үчүн гана жооп берем да. Тажик үчүн, өзбек үчүн, башка улуттар үчүн жооп бербейм. Алардын дагы өзүнүн жооп бере турган кишилери бар. Биз үчүн бул аябагандай каттуу бир катаал шарт түзүлдү. Себеп анча-мынча ошол орус жарандыгын алып калган, батир алып калган биздин кыргыз жарандарыбыз койчу эми биздин айылдан экен, койчу биздин райондон экен, койчу эми ушул көчөдө калыптыр деп бир канча кишилерди каттоого тургузча болот эле. Азыр ушунчалык каттуу болуп калды, 3төн ашык каттоого кое албайт. Бул бир. Экинчиден, баягы орус чоң энелери, чоң аталары жалгыз жашап аткандар өзлөрүнүн батирине 5тен 10дон кишини каттоого өткөрүп коюп, бир бөлмөдө 10 кишиден жашап жүрүшкөндөр бар да. А бирок алар 3төн ашык каттай албайт. Андан көп каттаган болсо, алар да салык төлөөгө мажбур болот. Мындайча айтканда, оң жака кетсең өгүз өлөт, сол жака кетсең араба сынат деген жагдайга алып келип койду. Натыйжада эмне болду? Мөөнөт азайып баратат. Бүгүн 22-си. Ар жагынан 9 күн, дагы 2 күн, 11 күн убакыт калды. 11 күндүн ичинде кайра каттоого турбаган биздин убактылуу жүргөн жердештерибиз милдеттүү түрдө депортация болот. Оор жагдай. Бул кыйын жагдай, өтө оор. Ушундай бир жагдайга кептелди. Эми ушунун баарына ким күнөөлүү деген суроо жаралат. Биринчи кезекте бийлик. Биринчи кезекте деп баса белгилеп айтам. Эмне үчүн? Мына ушундай оор кырдаалга кептеп койбой, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек. Адам мамиле куруш керек. Эки тараптуу кандайдыр бир келишимдерге келиш керек. Сиз карап көрүңүз, Кайыргүл айым, саясатты да, маалыматты дагы жакшы билген инсан катары сиз түшүнөсүз. Соңку 1 жылды караңыз, мен башкасын албайын. Соңку 1 жылды алып караңыз. Орусия президенти Владимир Путин казак президенти менен бир канча жолу жекеме-жеке жолукту. Мына кечээ эле кайра жекеме-жеке жолугушуусу болду Сочи шаарында. Өзбек президенти менен бир канча жолу жекеме-жеке жолукту. Мен телефон менен сүйлөшкөндөрүн айтпай эле коеюн. Тажик президенти менен кечки саат 6-дан отуруп, таңкы саат 4-кө чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кетти Душанбе шаарында. Бир канча жолу жекеме-жеке жолугушту. Бир канча жолу телефон менен сүйлөштү. Кечээ эле шайланган Түркменистандын жаш президенти Сердар Бердымухамедов менен дагы 2 жолу жолугушуу, 1 жолу телефон менен сүйлөшүү болду. Соңку ошол 1 жылдын ичинде кыргыз бийлиги менен бир да жолу жок дегенде телефон аркылуу сүйлөшүү болгон. Сүйлөшкөн. Качан? Бул телефон аркылуу сүйлөшкөн. Качан? 2 ай, 3 ай мурун. Билесизби эмне маселе боюнча? Ооба. Эмне маселе? Мигранттар эмес, башка маселелер боюнча. Бул жок. Бул программадагы сөз. Бул баягы Евразиялык чөлкөмдөгү экономикалык саммит болушу керек эле Кыргызстанда. Ошондо жолугушуусу болуш керек эле. Бирок жолугушуу болмок турсун, бул жака өкмөттүн жетекчиси да келген жок. Россия тарабынан. Көрдүңүздөр, билдиңиздер өзүңүздөр. Мына ошол гана учурда телефон менен бул протоколдук деп коет. Бир айырмасы бар да. Жолугушуулардын, сүйлөшүүлөрдүн айырмалары бар, алардын өзгөчөлүктөрү бар. Протоколдук. Бул амансыңбы, кандайсың? Барсыңбы? Протоколдук сүйлөшүүлөр бирок болгон. Ошону айтып атпайбы? Протоколдук. Мен айтып атканым жумуш жолугушуусу. Ишкердик, бири-бири менен алака, мамиле. Биздин ата-бабаларыбыз керемет сөз айтканда, асказоонун этеги барып чат болот дейт. Бир атанын балдары 6 тууган болсо да катташпаса жат болот дейт. Катташуу жок. Мамиле жок. Биздин кыргыз бийлиги менен мамиле куралы деген мындай бир
далалат жок, ошого бир кызыгуу жок. Анын себебин өзүңүздөр билесиздер, эмне себептен экенин. Мына ушул сыртта жүргөн биздин жарандарыбыздын маселеси жагдайы боюнча биз 20 февралда Жогорку Кеңештин расмий өкүлдөрү мамлекеттик думага, Совет Федерацияга барган кезибизде бир чоң маселелер айтылган. Бирок ошол чоң маселелер айтылып атканда алар канчалык деңгээлде маанилүү экендиги аңдып, талдап билген инсан жок. Эл аралык мамиледе ишарат менен сүйлөгөн жагдайлар болот. Мындай бир үстүрттөн сүйлөп койгон маселе болот. Сөзсүз эле келип төбөгө бир коюп айтпайт. Ишарат менен сүйлөнүлөт. Муну сезимтал инсан гана сезет. Тилекке каршы бүгүн кыргыз жетекчилигинде андай сезимтал, андай эл аралык деңгээлде ой жүгүртө билген, алардын эмне айтып аткандыгын ичинде купуя сыр катарында дипломатия жол бербеген жагдайларын аңдып билип турчу инсан жок. Мен ачык айтам, кеч айтам. Бүтүндөй эле баягы түп-түздөр келип калган да. Мына бизде элчибиз бар Россияда. Элчибиз иштеш керек. Андан тышкары консульстволор бар. Андан тышкары ЯЭКте биздин өкүлчүлүгүбүз бар. Эмне үчүн бул маселе ошо мигранттарга жеткирилген жок? Сиз айтпайсызбы, сентябрга чейин ушул маселе чечилиш керек болчу негизичи? Эгерде каттоодон өтпөсө, анда бияка кайтыш керек болчу, кайра кайтып барыш керек болчу. Эмне үчүн бул маселе эмне азыр эле айтылып калды, мына ушу сентябрга чейин болуш керек деп? Элчилик боюнча канча убакыт берилди? Элчилик боюнча токтолой. Тилекке каршы бизде элчиликтердин бүтүндөй баары ошол элчилик кызматты көтөрүп кете алчу инсандар эмес. Сен мага караштуу кызсың, сен мага караштуу жигитсиң деген түшүнүк менен дайындалат. Элчиликтин маселеси өтө чоң болуш керек. Бизде кыргыз элчиликтери мен өлкө өкүлүмүн деген түшүнүктөрү жок. Ал мени жиберген кишинин өкүлүмүн деп кызмат кылат. Азыркы Россиядагы жүргөн кишилер болобу, мурдакысы болобу, ошол жиберген кишинин өкүлүмүн же мени ортомчу болгон кишинин өкүлүмүн. Азыркы отурган элчи бул эки эле кишинин өкүлүмүн деп билет өзүн. Эки эле кишинин өкүлүмүн, ошолордун айтканын жасап койсом, мага бүт баардыгы жакшы, керемет болот деген түшүнүк менен жүрөт. Бул кайгылуу окуя. Маалыматыңыз барбы? Жакында эле айтпады эле мигранттар барып, элчилик кабыл албай койду деген. Элчилик эч качан кабыл албайт. Тилекке каршы айрыкча ушул Москвадагы элчилик дайым ушундай болуп түзүлүп келген. Мындайда биздин кыргыз жарандарын 3 сортко бөлүп койгон. Эң жогорку сорттогулар булар бийликке жакын, ошо жакта дежур болуп жүргөн инсандар. Алар 30 жылдан бери дежур. Акаевдин дарын ырдап келет, Бакиевдин дарын ырдайт, Атамбаевдин, Жээнбековдин, мунун кийинкисин ушун ырдай берген бир инсандар бар. Аларды өтө бийик жогорку сорттогулар катары кабыл алат. Андан кийин бийлигине кайдыгер болгон инсандар болот, алар биринчи сорт. Анан өз көз карашы бар инсандар. Алар 90%. Аларды киши катары көрбөйт. Биздин кыргыз жарандары кыргыз элчилигине кире албай, кыргыз жаранынын укугун ишке ашыра албай, кордуктун кордугун көрүп келишет. Бир да элчи оңолуп кеткен жери жок соңку мезгилдерде. Ушул биздин жаран. Мен ушулардын укугун коргоо үчүн олтурам. Ошону билиш керек дейсиз. Билбейт андайды билбейт. Андайды билген кишини элчи кылып дайындабайт. Карап көрүңүз, элчилер кандай кишилер элчи болот. Өз ишин мыкты билип, ошол мамлекеттер менен алаканы түзүп, ошол мамлекеттердин жетекчиликтеринин ортосунда да кадыр баркы бийик болгон эр азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар, бирок аларды дайындабайт. Себеп алар көз карандысыз. Алар бир кишиге кызмат кылбайт, алар өлкөгө кызмат кылам дейт. Алар жакында жолобойт. Жолотпойт дагы. Тилекке каршы сен мага караштуусуң, сен мага кызмат кылып бердиң, сен эртең шайлоодо кызмат кылып бересиң, же сен кечеки шайлоодо мени каттуу колдоп бердиң. Негизи ошо Орусияда биздин мигранттарыбыз көп, ошол жерге билимдүү дипломат барыш керек болчу. Сөзсүз. Биринчиден билимдүү дипломат барыш керек. Экинчиден Россия мамлекетинин истеблишменти де, же мындайча айтканда
Авторитети бар. авторитет өкүл, бийлик өкүлдөрү ошо киши менен жеке мамилеси бар, кадыр баркы бар инсандар барыш керек. Мисалы, Казакстан менен Россиянын ортосунда элчи болуп отурган азамат, билесизби, Имангали Тасмагамбетов деген азаматты Казакстан, Россия эмес, бүтүндөй СНГ кадыр барктап, урматтап билген. Ошо киши элчи болуп отурду. Казакстан менен Американын ортосунда элчи Канат Саудабаев деген азамат, мамлекеттик катчы болгон, тышкы иштер министри, жанагы билим берүү министри болгон азамат. Бизде Америкага үйлөнбөгөн жигитти жиберип коет. Бул менин ишимди аткарып турат барып деп. Америкага америкалык мамлекеттин түзүлүштүгү жөнүндөгү кандай бир кабары жок инсандар барып отуруп калат ошол жерге талпайып. Россияга деле ошондой болуп атат да. Кечээ эле ошол жакта убактылуу иштеп жүргөн азамат элчи. Бул кандай? Кайсы баскычтардан өткөн? Кандай даярдыктардан өткөн? Протокол эмне? Мисалы, Россиянын тышкы иштер министрин билесиз, Россияда 3 киши эң чоң кадыр баркка ээ болгон болсо, үчөөнүн бири ошол Сергей Викторович Лавров. А киши бир эле жолу кабыл алып, бир эле жолу 3 мүнөт бир кичинекей чөйчөктө кофе ичкенче кишинин деңгээлин, дареметин, ой жүгүртүүсүн, сабаттуулугун, тажрыйбасын баалап койгон инсандар. Алар мындай эле жөн протоколдук, келдиңби, макул, кагазыңды тапшырып кет, таштап кет деп коюшу мүмкүн. Себеп милдеттүү ошондой болсо. Жөн телефон чалып, момундай болуп бир чай ичип, олтуруп, маселе чечкен учур дээрлик болгон эмес. Менимче, бизде бир эле элчи болгон Россияда бул Апаз Жумагулович. Ошол Апаз Жумагулович элчи болуп турган мезгилде Россиянын ар кандай жетекчиси менен, керек болсо премьер-министри менен түз телефон аркылуу байланышып, же бейформал, кыргызча айтканда ат жалында маек кылып бир кесе чай ичишип, сүйлөшө алган киши жалгыз ошо киши болгон. Жалгыз эле деп атасыз, азыр жокпу? Азыр жок. Бир да дипломат жокпу? Бар, бирок алар барбайт. Барбайт эмес, аларды бардырбайт. Себеп азыркы бийликтин, атап кетиңизчи, ким бар? Азыркы бийликтин бир урааны бар да. Менин кол алдымдагы иштеген киши менден акылдуу, менден сабаттуу, менден тажрыйбалуу болуш мүмкүн эмес деген ураан менен иштеп атат да. Буларга өлкө кызыкчылыгы же башка бир суроолор буларды кызыктырбайт. Атап кетсеңиз деп атасыз да. Мына 60 менен 70-тин ортосундагы Кыргыз СССРынын, Кыргыз Эгемен Республикасынын мамлекеттик структураларында иштеп калган кайсы жетекчини жиберсеңиз, азыркы элчилерден 2 баш жогору турат. 2 баш жогору турат. Бизде момундай деген ураан пайда болбодубу 2 жылдын ичинде? Эскилердин баарынан кутулалы. Эскилердин баарынан кутулсаң, өзүңдүн башыңда бирдеме барбы? Сен ошол эскинин баласысың. Эскинин уландысысың. Мен кандай деп ойлойсуз? Ошол союздун мезгилинде областтык деңгээлде иштеп калган жетекчи жигиттер, кыздар жокпу? Толтура. Кимисин алып койсоңуз, бүгүнкү элчилерден 2 баш жогору, минимум 2 баш жогору. Себеп алар мектепти бүтүргөн. Алар жогорку окуу жайды бүтүргөн. Алар турмуш академиясын бүтүргөн. Бирок айтышат да, бул киши карып калды, бул киши антип калды, бул киши мынтип калды деп. Эми караңызчы, мына быйылкы Давос жыйынында Европа өлкөлөрүнөн болобу, Азия өлкөлөрүнөн болобу, жаштар барды, бир маселе чечтиби? Жок, чече алган жок. Кофе ичти, пиво ичти, бакалды шаракташты. 2 чал дүйнөлүк масштабтагы маселени чечип койду. Ким бул? Бири Генри Киссинджер, бири Форд Соросы деп, Сорос, Жорж. Экөө кандай багытты көрсөтүп берди? Акыркы күнү ошол чечим кабыл алынды. Макронун да чече алган жок. Тиги акчалуу бар да. Акчалуу эмес. Анын эмеси. Киссинджердин акчасы бар деп айта албайм мен. Авторитети бар. Бзежинскийдин акчасы бар деп айта албайм мен. Жок.
Акчалуусу бир гана ошол Сорос. Акча менен чечкен жок. Ошол түйүлгөн түйүндү чечүүнүн жолун көрсөттү. Көрдүңүз го? Мына Орус Украина ортосундагы глобалдуу маселе болуп атканды эки сөз менен гана айтып койду. Ким? Американын тышкы дипломатиясынын атасы болгон киши эмне деп койду? Украина бейтарап болмоюнча Россия тынчыбайт деди. Мына силерге жөнөкөй формула. Акылдан, кеп акылдан. Мына биз айтып атпайбызбы, азыр элчи мигранттарды кабыл албай коюптур деп өз кезегиндечи. Көп эле учурда кабыл албайт. Көп эле учурда Кабыл албайт. Мен бир эле маалыматты окугам, ошо мигранттар барса өзүнүн көйгөйүн айтайын десе кабыл албай коюптур деп. Негизи азыр маселе кандай коюлушу керек? Негизи сиз деле бийликтин бир бутагысыз да. Кандай маселе азыр коюлушу керек, анан кандай бул маселени чечиш керек? Анткени сентябрга мына аз калбады, сиз айткандай 5-6 күн эле калды. Бийликтин бир бутагы болуп, бутагынын мүчөсү болуп калганыма 6 ай болду. 6 ай иштедик биз. Жогорку Кеңеш. 6 айдан бери не деген сунуштарды айтпай атам. Бирөө да өтпөйт да. Бирөө да өтпөйт. Мына ушул Россия мамлекеттик думасы менен Кыргыз Жогорку Кеңештин ортосунда достук тобу бар. Мен колдук уушуруп олтура бербейин деп, ошол достук тобуна жетекчиликке өзүмдүн талапкерлигимди көрсөттүм. Бирок арылдап келген ата журт кечээ жумурткадан баш чыккан Жогорку Кеңешке биринчи жолу аттап өткөн бир жигитти койду да Модумаровду ошол жака койбош үчүн. А Россия тараптан Лисицин деген абдан тажрыйбалуу 80-ге таяп калган аксакал, Ярослав областынын губернатору, Федерация кеңешинде депутат болуп жүргөн киши, азыр мамлекеттик думада депутат. Ошол кыргыз, орус парламент тобунун жетекчиси ошол киши экен. Мен ушундай оюм бар десем, абдан кубанып да кучакташып кетти дагы, буюрса көп маселелерди талкуулайбыз, көп маселени чечебиз деди. А мен кайра келсем, жок, баягы жаш жигитти көтөрүп алышты. Мен айттым, мен талашпайм. Каалаганыңарды коюп алгыла. Маселе чечилбейт. Маселе өмүрүндө чечилбейт. Себеп чечүүнү каалагандыктан эмес, чечилүүнүн жолун билбегендиктен. Ким менен сүйлөшүү керек, кантип сүйлөшүү керек, кандай делегация кура алышы керек, эмне маселени көтөрүшү керек, ага эбегейсиз чоң тажрыйба керек. Биринчиден тажрыйба керек, экинчиден ошол мамлекеттик думанын депутаттары менен теңме-тең сүйлөшө алган азаматтар керек. А мен биздин топту карасам, ошо мамлекеттик думадагы топту карасам, жалаң биз 20-25 жылдан бери чогуу иштеп жүргөн, парламенттер аралык ассамблеяда чогуу жүргөн депутаттар экен. Мына ошондо мамлекеттик думанын спикери Володин мырза мынтип айтты да, биз бир маселе көтөрсөк, аны бул киши менен чечесиңер деди. Ал киши мага караганда көп билет, себеп 25 жылдан бери ошол комитетти тейлейт, ошол комитеттин жетекчиси дейт. Билесиздер, анда Костя Косачев, бер жактан Затулин. Алар эл аралык мамилелерде 2-3 кап туз жеп койгон кишилер. Пут соли съел дейт го. Алар жатка билет эл аралык мамилелерде. А биздин келечеги бардыр, келечеги кең болсун. Биздин сары ооз жаңы келген балапандар эмнени билет? Сөздү эмнеден баштайт? Кандай дейсиз? Сиз башында айтпадыңызбы, ушул жеке мамиле жоктугунан улам көп маселе чечилбейт деп. Демек, сиздин оюңузча бардык ушул дипломатиялык маселелерди жеке мамиле менен гана чечсе болобу? Жеке мамиле менен галстук тагып алып, коюп, эстеликтей болуп, столдун үстүндө отургандага караганда 90% маселе жеке мамиле менен чечилет. Жеке мамиле менен чечилет. Каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, муну уккусу келбейби? 2005-тен 2009 жылга чейин Россия Федерациясы менен биз $500 миллиард карызыбызды кечтиргенге жетишкенбиз. Бул жеке мамиле. Ошол кездеки жетекчилик Кыргыз Республикасынын $500 миллиард, так айтайын, $495 миллион кечилген да. Эми элестетиңиз. Тышкы карызыбыз $500 миллиардка кыскарган. Азыр 2 жылдан бери тышкы карызыбыз
Канча миллиардка көбөйдү. Айырма ушунда. Экинчи, азыр. Эми караңызчы. Казакстандын расмий өлкө жетекчиси Касым-Жомарт Кемелович Сочиге барардын алдында президент эмес, жөнөкөй эле өз айтмакчы пенсияда отурган аксакал Назарбаев барып кайтты. Эмненин аркасынан барып кайтты? Анын кайсы макамы бар? Эч кандай макамы жок. Тек гана Путин менен жеке мамилеси бар болгон үчүн. Же Европа менен мамиле өтө жаман болуп кеткенде Германиянын эски канцлери Герхард Шрёдер Москвага келип Путин менен сүйлөшүп кетип бардат. Ким, эмне макамы бар анын? Эч кандай макамы жок. Сильвио Берлускони, Италиянын баштакы өкмөт башчысы. Эч кандай макамы жок. Депутат да эмес, жөн гана жаткан пенсионер. Кайсы убакта кааласа, телефон чалат, Путин менен сүйлөшөт, келет, жолугат. Калай Европанын каалаган башка мамлекетинде жолугушат. Эмне эсебинен? Жеке мамиленин эсебинен. Бирок ЭАКТын мүчөсү эмес. Бирдиктүү экономикалык бир биримдиктин мүчөсү эмес Өзбекстан. Мирзиёев мырза Россиянын жетекчилиги менен каалаган маселесин чечет. Макулсузбу? Мына экөөнүн ортосунда мамилени караңыз. Мына мен Россияда айтып атпаймынбы, кече саат 3-те учуп келдим. Өзбекстандын жарандарына, Кыргызстандын жарандарына коюлган кыйынчылык байкалбайт. Сезилбейт. Эркин. Бизге керегем сага айтам, келиним сен ук дегенде ишараттар болуп атат. Мен ошого келатам да, сиз айтып атпайсызбы? Ушу авторитети бар, анан жеке мамиле менен чечиш керек депчи. Ошол эле кезде 2 жыл болуп кетпеди, Садыр Жапаров президент болуп келди да. Ошондон бери Россия президенти өзү деле кыр көрсөтүп, мындай алымсынбай дегендей мамиле кылып атканына эмне биз кандай мамиле өзүбүз кылышыбыз керек анда? Биздин мамлекет башчы. Кандай мамиле кылыш керек? Россия өзү ошого түртүп атпайбы ошондой мындай салкын мамилеге? Биринчиден мындай. Кадыр Баркты күч менен ала албайсың. Кадыр Баркты мамиле менен аласың. Ишеним менен аласың. Мисалы, Россия улуу держава катарында бизди тоготпой атат, антип атат, минтип атат деген ойлор кеткен болсо, карап көрүңүз. Бизден кичине, бизден алсыз өлкөлөрдүн жетекчиликтери менен кандай керемет мамиледе болуп атат. Кандай дейсиз? Жеке инсандык мамиле керек. Эгер булар башынан баштап ага бир айтып, буга бир айтып, улам пикирин өзгөртүп, позицияларын өзгөртүп, айткан сөздөрүнөн кайтып кете берген болсо, ким болсо ошол болсун, аны менен эч ким эсептешпейт. Аны менен эч ким мамиле кургусу келбейт. Айтып атпаймынбы, биз жамааттык коргонуу кеңешинин мүчөсүбүз. Бул эң чоң саясий, башта саясий эле, жала саясий. Кийинки кезде аскердик болуп калды. Саясий, аскердик уюм болуп калды. Биз ошонун уюмдун мүчөсү экендигибизге карабай, бизге далын салып коюу бул биздин өзүбүздүн аракетибизден көз каранды. Анысы менен дагы жакшы болгубуз келип, мунусу менен дагы жакшы болгубуз келип, ким оюна келген нерсени айтып коюп, сиздин эсиңизде бар да, азыр өкмөттү башкарып атам деген азамат ошол биздин 7 областты 7 өнүккөн өлкөгө берип коюшубуз керек деген билдирүүсү алар тарабынан өтө чочулоону жаратат. Түшүнөсүз да? Сиз элестетип көрсөңүз, Чүй областын Америкага берип койсо. Муну Акылбек Жапаров ачык айтты, жарыялады. Кече дагы интервью берип атканда, кимге, сизге берип атканда айтты, менин демилгем колдобой атат, мен эми закон жазып, закон аркылуу ушуну ишке ашырам деп. Эгер ошондой мыйзам жазып, жогорку кеңешке киргизсе, жогорку кеңеш дегениң аны 5 секунд талкуулабай туруп эле кол коет. 5 секунд талкуулабай туруп добуш беришет. Бул коркунучтуу, абдан коркунучтуу. Себеп Чүй областында кант базасы жайгашкан. Ушундай жолго барбайт деп ким кепилдик берет? Эгерде ошол Жапаров өзү чыгып алып айтып атса,
мен жақында мыйзам арқылы мұны киргизем деп атса, не деп жооп бересиз? Мына біз айтып атпайбызбы, ушу жеке мамилеге кайра кайтсак, Касым-Жомарт Такаев Путин менен жолукканда ачык эле айтты да, ушу өзүнүн Украина боюнча өзүнүн позициясын. Ошондо биз өзүбүздүн позициябыз мындай нейтралдуу тараптабыз дегендей позицияны бул эмне жетишпейби Россияга? Биз теги тарапты да бул тарапты да кармабайбыз деген. Менин принцибим бар да. Эгерде биз бир уюмга мүчө болгон болсок, ошол уюмдун шарттарына бекем турушубуз керек. Уюмга мүчө болгондон кийин уюмга бекем турушубуз керек. Казакстан Кыргызстан менен салыштырганда алардын орду жагдайы башка. Казакстан Россия менен миңдеген километр бирдиктүү чек арасы бар. Кыргызстан маанилүүбү, Казакстан маанилүүбү деген суроону койсо аларга, Казакстан маанилүү экендиги 100% экендиги алар билет. Мында эчкиңе карап ышкыр деген сөз бар го. Биз кыргыз макал лакаптарына ата бабаларыбыздын насаат сөздөрүнө гана таянып жашасак, эч качан каталык кетирбейбиз деп макала жазганыма 24 жыл болду. Сен акылдуу болбо бүгүн. Ата бабаларыңдан акылдуу боло албайсың. Карачы эмне деп атат? Тышкы мамилени кандай курушубуз керек? Ички мамиле кандай болуш керек? Соода мамилеси кандай болуу керек? Баарын ата бабаларыбыз энциклопедия кылып айтып кеткен. Мына сага идеология ошол. Доско достой, жатка жаттай дейт. Эгер биз бардык тарабынан көз каранды болуп аткандан кийин калп эле кыйкырып көкүрөк кагыштын кажети жок. Бизде соңку бейрасмий маалыматтарга караганда 1,5 миллион кыргызстандык бүгүн Россияда. 1,1 миллионге жакыны убактылуу иштеп жүргөндөр, 400 миңден ашыгы жаранды калган кыргыздар. Кайда барасың? Европалык санкцияларчы? Европалык санкция бизди анчалык деле кызыктырбайт. Эмнеге? Эми караңыз. Биздин аба жолубуз дагы Казакстан аркылуу, Россия аркылуу. Аба жолубуз, темир жолубуз дагы, кара жолубуз дагы, авто жолубуз дал ошондой. Мында эки жагыбызды карашыбыз керек. Европанын санкциялары Кыргызстанды анчалык деңгээлде коркутпайт. Эмне себептен? Аларга биз керектөөчү өлкөбүз. Биздин керектөөлөрдүн ансыз деле 80-90% Кытай, Россия, Түркия, Иран, Индия. Кандай дейсиз? Мына кече Москвада Кытайдын автопрому аябагандай каттуу ылдамдык менен өсүп, чоң пайда таап, өсүп өркүндөп атыптыр. Хавал деген автоунааларын, кроссоверлерин Москвада жаллаң такси, баштакы Тойоталардын ордуна, баштакы Киялардын ордуна ошол хавалдар кирип атыптыр. Көрүнүшү да, сапаты да бардык жагына мен сурап да көрдүм, кызыгып да көрдүм. Эч кандай кем калбаган нерсе бар. Биз Кыргызстан тышкы керектөөбүз ушул мен атап өткөн 5 өлкө менен 100% камсыздалат. Макулсузбу? Биз өтө бийик технологиялык өндүрүштү жасаган өлкө эмеспиз. Бизге Европада жасалып аткан микрочиптердин билбейм, колуңузда кармап турган планшетиңизге гана керек болбосо, ал планшетти Кытай керемет сапатта чыгарып берип атат. 2 есе арзан баада. Биз билишибиз керек да. Эгер Россияга ошондой санкция киргизип койсо, аларга сезилет. Себеп алар авиа куруу, самолет куруу тармагы бир аз кыйынчылыкка учурайт. Космический тармак кыйынга учурайт. Оор өнөр жайы кыйынчылыкка учурайт.
Биз кыргыз эмнеден кыйынчылыкка учурайбыз, айтыңызчы, сиз атап бериңиз, жок дегенде бир нерсени атап бериңиз. Кийип отурган кийимдерибиз Түркияныкы. Түркияныкы эмес, Италияныкы деле бар. Италияныкы деп жазып коет, ошолордун баары Стамбулдун подвалдарынан чыгат. Ошон үчүн Прямой заказ болуп келет. сизге жок, кечирип койгула. Биздин Бишкекте түздөн түз ошо Италиядан кийим алып кийгендер 0,00000% болушу мүмкүн. Биз Италиянын кийимдерин кийбей калсак, көчөдө тоңуп калбайбыз же тойго бара албай Анан калбайбыз. бир эле мамлекетти биз карап отурушубуз Жок, кечирип коесуз. Бир мамлекетти карап. 5 мамлекет деп, ошол эле мамлекет менен мамиле түзүп, калгандар менен кантип түзүп коебуз? Жок, көрдүңүзбү? Көрдүңүзбү кандай гана сөздү бузабыз. Мен айтам, өтө мажбур болуп калсаң деп атам мен. Кыргыз мамлекет эгемен, өз тууңду өзүң желбиреткен өлкөң болуш үчүн ошол 5 мамлекет менен түзүлгөн мамиле бүгүнкү Кыргызстандын жагдайына түк таасирин тийгизбейт деп айтып атам. Кайсы таасир тиет? Айтыңыз мага, бирөөнү атап бериңиз. Свифт, эгер ушул өлкөлөрдүн жетекчилери макулдук келишимге келе турган болсо, ошонун алгачкы кадамдары кетип баратат. БРИКС өлкөлөрү өзүнчө бир системаны киргизе турган болсо, Свифттин түк кереги жок. Жок да азыр ал. БРИКС система. Свифтти дагы колдонгон биздин Кыргызстанда 0,001%. Бүт банктар колдонот экен. Кечирип коюңуз. Банктар колдонсо, кайсы соода сатык эмес алар. Соода сатык башка өлкөлөр менен болгон болсо, алар менен түз байланыш кылып койгонго эч кандай кыйынчылык жок. Түркия менен биздин соода сатыгыбыз, орустар менен соода сатыгыбыз, Кытай менен соода сатыгыбыз, алардын системасы менен жан Кудай деп кабыл алышат. Бирок азырынча ошол система менен иштеп келе жатабыз. Бул кичине биз алыстап кеттик темадан. Сиз айтып кетсеңиз, ушул маселе түзүлүптүр. Сентябрда чоң бир санкцияларга биз 3-сентябрь, соңку мөөнөт. Ооба. Эмне кылыш керек? Сүйлөшүү керек. Сүйлөшүү жолу менен маселени чечүү керек. Сиз билесизби, Россия Казакстан чек тизилип турган машиналар 8-10 чакырымга чейин созулуп кетти. Бул бир. Жалаң кыргыз жарандары менен. Экинчиси, Сахарова деген жерди өзүнчө бөлүп койгон. Мына ошол жерде кыргыз жарандары Россия чегарасынан чыкты, жана кайра кайтып кирди деп киргенге документти жаңылаш үчүн суткалап балдарын көтөрүп алып турушат. Бул кордук башка өлкө жарандарынын ичинде жок. Мындай кордук жок. Мен мындай кордукту көргөн жок. Кай жерди карасаң, жабыр тартып аткан, азап чегип аткан кыргыз жараны. Учак менен бардык. Домодедово аэропортуна түштүк. Бизге жасалган мамиленин өзү төбө чачың тургуза турган мамиле. Сизге да? Жок, мага андай мамиле жасай албайт, жасаттырбайбыз дагы. Баягы чегарага келгенде келүүдөгү максатың деп сурап атпайбы, цель приезда десе. Баары эле работа деп турушат. Онуң бул жакка чурка, онуң бул жакка тур. Тез могул жакка бар, ал жакка бар деп аябагандай копол мамиле. Мага кезек келгенде келүүдөн максатыңыз деди, мен айттым жумушчу. Заматта башым көтөрүшөт. Себеп кыргыз жаранынан деловая деген сөздү укпайт алар. Чочуп кетип, канча күн болосуз дейт. Мүмкүн эртең кетем деди. Мүмкүн 2 күндөн кийин кетем. Кайдан билем мен деди. Заматта үнү да, мамилеси да өзгөрөт. Биздин жарандар ал жакка даяр болбой баратат. Тил билбей барып атат. Кайда турушун билбей барып атат. Эмне керек экенин билбейт. Эмне кылат биякта жумуштук болсо? Кечирип коюңуз. Кайка барат? Кечирип коюңуз. Момундай деп беттен алса баардык айтат да, Азамат жакшы айтты, туура айтты, эмне кылыш керек эле деп. Мен сизге айтайын. Келиңиз, цифра менен сүйлөшөбүз. 1 жылдын ичинде Өзбекстандан Кыргызстанга 223 000 жаран туруктуу жашоого көчүп өттү. Кабарыңыз барбы? Ооба. Эмне үчүн? Шарттар. Азамат. Эми астына түшүң бир аз. Тарс деп эле беттен алганды коюшубуз керек да. Эмне сөз айтып атат деп ойлонушубуз керек. Мен айылда көп болом. Ошол сыртта жүрүп, тишинин кирин соруп, кыйналып, качып,
кордук көрүп жүрүп салган акчалар Кыргызстандын ичинде калган жок. Кыргыз экономикасынын өсүшүнө жардам берип аткан жок. Ошол акчалар Кыргызстанга кирип эле кайра Өзбекстанга чыгып кетип атат. Билесизби кантип? Помидорду ал жактан алып атабыз. Бадыраңды ал жактан алып атабыз. Мен кезинде чек ара ачылды дегенде калпагыңды көккө ыргытканыңды токтот кыргыз. Кубанба. Зыян тартсаң тартаарсың. Анын рахатын көрбөйсүн. Десем, кесиптештериңиз Мадумаровка чек ара ачылса да жакпайт деп кыйкырды. Мен эмне үчүн айттым аны? Себеп мурдуңдан алысыраакты таанып бил. Бул жагдай эмнеге алып келет? Чек ара ачылгандан кийин өзбек дыйкандары бүтүндөй жер жемишин Кыргызстанга алып келет. Биздин чүйдүн тегерегинде курулуп калган ошол мезгилде 200 000 доллардан кредит алып күнөсканаларды курган. Бүтүндөй баары банкрот болду. Билесизби ушуну? Билбейсиз. Билбей туруп асылабыз. Асылбай, сизге сөз. Жок, сизди айткан жокмун. Сизге суроо берсем эле асыласыз дейсиз. Сизди айткан жокмун. Коом ушундай болуп калды. Өзүңдү карап ал, өзүңдү бил, өзү билбейт. Билген киши айтса баса калып атат. Мына кече Садыбакас ажына баса калгандай, тытып чындыкты айтып койгон бир акын тытып басып жатып калышат. Коом ушундай. Бирок коом дегенде дагы мен туура эмес айтам. Коомдун атынан сүйлөп аткан бакмалар. Азыркы бийликтин расмий идеологиясы бакмаларды багып отуруу. Алар ферма ачып алган. Ар бир өлкөнү башкарып атам, мамлекетти башкарып атам, өкмөт башкарып атам деп аткан азаматтардын бакмалары бар. Көрдүңүзбү? Мамлекеттүүлүк ошону менен жок болуп баратат. Ошол 223 000 жаран көчүп өтсө, ал кыргыз эсеп кысап кызматын эмес, өзбек эсеп кысап кызматынын берген маалымат. Алар билесиз бир тоог өтүп кетсе дагы эсебин алат. Биздикидей жайлоо эмес. Ошол жиберилип аткан акча кантип Кыргызстанда калбай сыртка чыгып кетип баратат заматта. 3 жол менен чыгып кетип баратат. Биринчиси тамак ашка чыгып кетип баратат. Жанагы эле мен айткан өзүбүздө өстүрсө болобу? Болот, бирок сырттан келип атат. Айран менен сүттү дагы башкалардыкын чытабызбы? Бунда жок дейсизби? Алманы Бразилия, Аргентинадан, Польшадан ташып жеп аткандан кийин эмне деш керек? Эмне дейсиз? Анан экинчиси айылда аябай жакшы үйлөр курулуп атат. Ошону куруп аткан усталардын бүтүндөй баары Өзбекстандан келип иштеп атат. Мына ушундай. Биздикилерге кайтсакчы. Эмне үчүн биздикилер кетип атат? Анын эки себеби бар. Мен жаман көрүнөм муну айтып алып, бирок жылдар бою Россияда жашап аткандарга барып жолугуп ушуну айта берип, жаратканга чексиз шүгүр. Менин сөзүмдү туура деп айтып аткандардын саны күндөн күнгө көбөйүп атканын кече барып көрдүм. Эмне үчүн кетип баратат? Биринчиден 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү ата энеден качып кеткендер көп. Алысыраак бололу, өзүбүзчө эркин бололу деген азаматтар көп. Экинчиси Кыргызстанда түк адилеттүүлүктү таппай калган бөлүгү бар. Тажап бүттү. Көкрөккө көк таштай тийди могу жердеги жагдай. Акчаң болсо сен адамсың, акчаң болбосо киши эмессиң деген мамиле түзүлүп калганын сезип таштап кеткендер бар. Үчүнчүсү дипломуң менен акылың менен таш жарып турсаң да сен киши эмессиң. Жалаң дипломсуз азаматтар ишке кирип атат. Тек гана бийликке жакын болсоң болду деп, мына ушулардын көпчүлүк жаштар ошон үчүн таштап чыгып кетип баратат. Ал эмес. Сиз жана суроо бердиңиз, ЭКке кирген биздин өкүлүбүз бар, 2 министр бар. 2 министрдин бири ошол талапка жооп берген эмес экен. Чыкпастан, жашыруун түрдө аны кызматынан алып, ордуна башка жигитти жиберип, тынчыттышты. Себеп ал өзүнө таандык, өзүнө караштуу жигит. А эгер өзүнө караштуу эмес жигит болгондо, ааламга жар салып, бизди алдап жүрүптүр, момундай кемчилиги бар экен деп айгай салмак. Азыр жогорку кеңештин депутаттарынын арасынан 3 депутаттын диплому жок деп УКМК жарыя кылган, бирок кокуй өзүбүздү күтүрбай бас деп бастырып коюшту. Мына ушундай адилетсиз кадамдарды соттон да, прокурордон да, милициясынан да,
бийлик жергиликтүү администрациялардан дагы көрүп аткандан кийин баарын эле эрки күчтүү боло бербейт экен, тойдун байдын кызына дегендей кылып Кыргызстанды таштап чыгып атат. Даярдыгы жок деп атпайсызбы? Эмне кылыш керек? Даярдаш керекпи эмне ушу мигрантка кетет Жок, экен деп? аны Жапаровдор айтты, эшелон кылып жиберишибиз керек деп. Ошондой айтам да, ошентип айтпады беле. Эми алардын абийиринде болсун. Бирок мен таң калам да, ушинтип оозуна келгенин сүйлөп койгон азаматтарга деле чыдап аткан элде. Дооронбек Садырбаев айткандай, мурдуңа бок сүйкөсү да билбеген элсин деп айтпады беле? Бизде көзү өтүп кеткен кишилердикин айтса боло берет да. Көзү тирүү кезде кишини айткан болсоң, эртең жеп салат да анда. Ошол Докең айтпадыбы? Элим деп кан какшаган балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосуң деп. Ошону трибунадан кайрылган. Экинчи чакырылышта. Жогорку кеңеште. Элим деп кан какшаган балдарыңа дейт. Кашайгыр качан арка бел болосуң деп элге айтып атат. Эми айтса болот, сага киши өтүп кетти. Капа болбойт дагычы. Кандай дейсиз? Мына сиздин сурооңузга диагноз ушул. Эл кайдыгер. Баары бир. Ким келсе мактай берет, көкөлөтө берет, кетип калган болсо тепкилей берет. Оңолбой койдук да. Азыр жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулушу керекпи? Эмне үчүн? Ушул маселени талкуулаш. Кайсы маселе? Ушу сентябрга чейин бирдеме кылыш керек да. Жок. Сүйлөшүш керек, дипломатиялык жолдорду караш керек. Жогорку кеңештин эрки жок уюм. Жогорку кеңеш өз алдынча эмес. Өз алдынча бутак эмес. Мыйзам чыгаруу бутагы катарында караганга болбойт. Мен эмес, өздөрүнүн катарындагылар айтты го, баарың тез келип отур, баланчы келатат десе топтолот. Көзүңөрдү ачкыла, баарыңар ушуга добуш берге десе добуш берет. Эмнеге добуш берип атасың десе билбейм дейт. Жогорку кеңеш чукул арада топтолуп, мына ошол Кыргызстандын жарандарын эмне үчүн ушундай маселе болуп атат деп көтөрүш үчүн жогорку кеңеш биринчи эркин болуш керек. Экинчи өтө жогорку сабаттуулукту көрсөтүш керек. Мекен сүйүү сезими жогору. Эл үчүн биз жоопкерчиликти тартабыз деген сезим мойнунда илинип туруш керек. Жогорку кеңеш бүгүн эл үчүн келген жок да. Өзүм үчүн жана өзүмдү алып келгендер үчүн. Бүгүнкү жогорку кеңештин ураны ушул. Өзүм үчүн, анан өзүмдү алып келгендер үчүн. Өздөрүн алып келген жигиттер белгилүү. Ушу сентябрга чейин аз эле убакыт калыптыр. Кандай чечимдер кабылдаш керек азыр өкмөт жана биздин президент? Эми айткандан пайдасы жок алар. Айтып коюңуз. Биринчи кезекте ушундай кырдаал түзүлүп атат. Бир ооз көңүл буруп койбойсуңарбы деп бир айдан бери ыйлап аткан азаматтарды ушул жагдайга жеткирбеш керек эле. Экинчиден, ушундай кырдаал болуп атат, ушундай түзүлдү кырдаал деп Россиядагы элчилик жана башка шаарлардагы баш консулдуктар коңгуроо кагып Тышкы иштер министрлигинин алдына келип ыйлап жатып алыш керек эле. Эртең бизге 100 000 деген жарандарыбыз кайрылат. Биз алардын жагдайын чече албай калабыз. Бүгүн алдын ала чечели, бир сүйлөшүү жолдоруна баралы. Же мүмкүн мөөнөтүн узартаарбыз, же мүмкүн андай шарттарды токтотолу. Мына кезинде бул жагдай өтө башта түзүлмөгүлө, ушундай жагдай түзүлүп калышы мүмкүн деп кезинде вице-премьер болуп турган Мадумаров биздин айдоочулук күбөлүк менен, биздин аттестат менен, биздин дипломдор менен кыргыз жарандары иштей алат деп кол койдук го биз. Ошонун аркасында иштеп жүрүштү го. Экзамен тапшырбай иштеп жүрүштү го. Кандай дейсиз? Мына ушундай болуп, түзүлгөн кырдаалды эмес, ошол кырдаалды түзбөй коюу керек. Сиз билесизби? Акылман менен акылдуунун ортосундагы кандай айырмачылык бар? Умный и мудрый. Акылдуу киши ошондой кырдаалды чыгып кетүүнүн жолун билет. Даанышман киши ошондой кырдаалды түзбөй коет. Бул саясий чечим да болушу мүмкүн, анткени бул геосаясий чечим болушу мүмкүн, анткени Орусия, сиз айтпайсызбы, өзбек жарандарга жана башка жарандарга балким башкача мамиле кылып аткандыр. Бизге карата бул шантаж аркылуу керектүү чечим кабыл алуу
маселесин коюп аткандыр да Орусиянын бийлиги. Жакын арада момундай кылып бербесең, эгерде ушундай болот деп. Ушул эле суроону тескери кылса да болот. Ушул эле суроону тескери кылса да. Момундай кылып бербесең, мен момундай жолго барам деп эмес. Сен момундай кылып атканың үчүн ушуга баратам деп койсо кандай болот? Анысы да бар. Азамат. Бул деле геосаясий чечим болот. Азамат. Ошон үчүн эки тарабын бирдей карашыбыз керек. Анын үчүн акыл эс керек. Анын үчүн дара эмет керек. Кандай дейсиз? Мына ошол эле Орусияны карасаңыз, эртеден кечке чейин ОРТ-сын караңыз, РТР-ын караңыз, башка каналдарын караңыз, геосаясий түзүлгөн кырдаалды талкуулаган ар кандай жогорку окуу жайдын профессорлору, политолог, журналисттери талкуу алып атат. Ачыктан ачык түз эфирде талкуу алып атат. Кыргызстанда бир жолу көрдүңүзбү ошондой төгөрөк стол өткөнүн? Жок. Эмне үчүн? Себеби бийлик коркот. Эмне үчүн? Себеби бийлик ошол төгөрөк столдо катышып аткандардын деңгээлине ой жүгүртүү кабилети жок. Кандай дейсиз? Ал деңгээлде турмак, эмне жөнүндө сүйлөп атканын түшүнүү деңгээлине жетпейт. Арас аны түшүнбөгөндөн кийин алар үчүн ушул ой жүгүрткөн азаматтар коркунучтуу. Мына караңыз, жаш 19-20 жаштагы жигиттерди, кыздарды камаганга кетишти. Булардын колунан ошол гана келет. Башка нерсе келбейт. Сүйлөшүүгө эрки жетпейт, кабилети жетпейт. Кандай дейсиз? Сиз мигранттар менен жолугуп келдим деп атпайсызбы? Өкүлдөрү менен. Өкүлдөрү менен жолугуп келдиңиз. Сиз убада бердиңизби мындай Жок. чечим же жөн эле жолугуп эле? Жок. Кабар алып эле келдиңизби? Мен ачык айттым, мен ушунча жыл силердин алдыңарда келип какшадым. Силердин алдыңарда келип жалындым, жалбардым. Керек болсо ыйлаган күндөрүм болду. Кайт, айланайын, кайт. Атаң айтып кеткен, бабаң айтып кеткен, бөтөн жердин султаны болгончо өз элиңдин ултаны бол деп. Ушул жерде олтуруп жумшак нан жегенден көрө катып калган нан жесең да кыргыз нанын жегин деп. Ушул жерде 50 000 рубль тапкандан көрө Кыргызстанда ата-энеңдин канатында олтуруп тапкан 10 000 сомуң берекелүү болот деп айтып келдим. А эгер такыр жумуш жок деп айтып аткан болсоңор, мен көбү менен жолугушканда айтышат. Кайда иштейсиң десем, Илимдер академиясында иштеп атам деген сыяктуу кылып, стройкада деп коюшат. Мен сизге дагы бир жолу айтам. Кыргызстанда курулуп аткан курулуштун 80%-дан ашыгын бөтөн өлкөнүн жарандары келип куруп атат. Ошону биздин балдар курса болбойбу? Биздин балдар ошол кышты ташый албайбы? Ошол бетонду аралаштыра албайбы? Ал жактын бир жагы жакшы, кой дери кожоң жок, бай дери бажаң жок дейт. Экинчи жагы ушундай жаман катты мен айылдарга барганда көрүп атам. Ошол жактан акча, кимдин баласынан кызынан акча келсе, тарс этип энеси жарыя салат экен дагы, барып ашканада отурушат. Бизде эмне көп? Той көп. Бизде эмне көп? Отуруш көп. Бизде эмне көп? Шылтоо көп. Ошол акчалардын бүтүндөй бардыгы кара курсакка кетирип, каткырып, мен түшүнбөйм. Акыркы күн жашап аткандай жеп атышат. Ошол кызы өзү жебей жиберген акча. Ошонун уулу өзү жебей жиберген акча. Кой, ушуга мен ар бир жиберген акчасына бирден козу алып кое берейин. Аман болсо 10 жылда келсе, 10 жылда мүмкүн 15-20 кой болуп калат, өзүнө пайдасы тиер деген жок. Келген акчаны барып чайканага, кафеге уруп атабыз. Макулсузбу? Сиз көрүп атасызбы ушундайларды? Көрүп атам, бүт жерде ошондой. А эмне үчүн жалгыз мен айтсам эле жаман көрө бересиңер, силер Мен айтпайсыңар? сизди жаман көрбөй элем да, негизи айтып атам да. Карабайсызбы? Келсин мейли, мигранттар келсин. Бирок баарына азыр жумуш таап бере албайбыз да. Социалдык жардыруу болот дегенде бир чоң маселе туулуп жатат да. А ким күнөөлүү? Азыркы бийлик келерди айтпады беле? Биз келип калсак 2 жылда бир да мигрантты калтырбай алып келүү программабыз бар деп айтты беле? Айткан. Сиз уктуңузбу? 2 жылдын ичинде мигранттарды Кыргызстанга алып келебиз дегенде айтылган. А эмне дейсиз анан? Эмне менин жерге такап атасыз анан? Айткан кишини сизге суроо берсе эле сиз. Жок. Мен туура, мен капасыздык жок сурап атам да, сизге экөөбүз ачык сүйлөшүп атабыз да. А эмне үчүн ушуну айткан жигитти келип ушундай такабайсыңар жарга? Жигитти чакырып атабыз, келбейт да. Ошон үчүн айтам. Ар бир киши
сүйлөгөн сөзүнө ээ чыгыш керек. Ошол сүйлөп аткан сөзү чындыкпы же кайра эле алдап кетеби деп ошону таразага салып турган коом керек. Сиз экөөбүз эмес, эл, коом ошону көзгө салып туруш керек. Мен айтам го да, биздин элибиздин тандоо акылы малга гана жетеби? Козу тандаганда укмуш тандайбызбы? Куда келет деп. Той берем дегенде жылкы тандайбыз. Небереме ошол бир энчи кылып берейин деп бир кунажын торпок тандайбыз. Адам тандай албай атабыз го. Билесизби эмне үчүн? Эмне үчүн? Мал тандаганда ата бабалардан калган тажрыйбабыз менен, аны бир да университетте, институт, академияда окуткан эмес. Ата бабаларыбыздан калган тажрыйба менен тандап атабыз. Адам тандаганда куруп кеткен кайран кара курсак аркылуу тандап атабыз. Туура. Малды акыл менен тандайбыз. Адамды ашказан менен тандап атабыз. Айырмасы ушул эле. Бул улуу бир академиктер чече турган маселе эмес. Жөнөкөй сөз. Кел адам тандаганды үйрөнөлү. Мына кайсы жерге барып муну куруп берем, аны куруп берем, айланайын, тигиндей болот, мындай болот десе, кагылайын деп өп, кучактап, бата берип эс болуп жатып калган эл ушу биздин эл. А жок, андай болбойт, мындай жолго барабыз десе, кой мунун сөзү жакпады дейт. Чындыкты айтсаң тепкиде каласың. Жалганды айтсаң эл артыңдан ээрчийт да, ишенет ушуга. Сизге чоң ыраазычылык. Адахан Кемсенбаевич, сиз акыркы өзүңүздүн жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып кетсеңиз болот. Кайрылуу болсо кайрылуу. Мүмкүн Кайыргүл айым экөөбүз башка багытта сүйлөшөбүз деген ойдо келдик эле. Баягы эле кыстаган турмуш башка жака буруп кетти окшойт. Муну айтпасаң да болбойт. Мен дээрлик соңку кездерде өзү пикирди деле айтканга көп деле куштар эмесмин, ынтызар эмесмин. Себеп сууну синген жерге септейт, сөздү уккан кишиге айт дейт. Булардын баарын айтып, тилекке каршы ушундай жагдай түзүлүп калды. Бүгүн айтып атабыз го экөөбүз, ошону 5 жыл башта деле айтканбыз. Эсиңизде барбы? Ошол кезде айтып атсаң, эмне жагат буларга? Бийликке тийишпечи? Койчу бийлик асылбай жүрчү дегендерди укканбызбы экөөбүз? Укканбыз. А бүгүн айтып атсак ошону, ошолор эле бүгүн экөөбүзгө эмне деп жазып атат? Ошондо эмнеге айтпадың? Ошондо эмнеге унчукпадың? Ушунчалык түркөй коом, баягы бакмалар коому ушундай болуп кетти. Ошолорду атайын ушундай болуп жаздырып атат. Тилекке каршы ушул бакмалардын ана башы болгон азамат жигиттерди, кыздарды эки азамат тегерегине алып келип, чоң кызматтарга коюп, кеңешчи кылып, сүйлөрман кылып, айтарман, жазарман кылып, айланасын бүтүндөй ошондойлор менен ороп алды. Жалган саясатты жүргүзүү Кыргызстандагы бүгүн стратегиялык багытка айланды. Өз пикирин айтып койгон кишини барып баса калмай, жапайычылык бул дагы мамлекеттик саясатка айланып калды. Бирок мунун бүтө бергөнү аз калды баратат. Себеп баканы деле бассаң бак дейт да. Элдин уламдан улам ушундай болуп чыдамын мындай бир текшере бериш бул жакшылыкка алып келбейт. Кезинде экөөбүз билебиз, экөөбүз күбөбүз. Бийликтин уруксаты жок, проспекттен чымчыкта учпайт деген режимдерди да көргөнбүз. Алардын дагы таш талканы чыгып, аттарын таппай жүрүшөт. Кандай жагдайларда калып калышты. Бүгүнкүлөрдүн дагы эси барда этегин жабуу керек дагы. Жанагындай мыйзамсыз, конституциясыз, жалган, жасалма, курултай топтоп, элди башка жака бурмалап, эптеп бир будамайлап, ноябрга деп атканы суук башталат, башка болот, ушундай учурларда элди алаксытабыз деген бир кандайдыр бир жакшы эмес ойлорун токтотуп, реалдуу бүгүнкү күндө чечиле турган маселелердин үстүндө иш жүргүзүшү керек. Курултай, жасалма курултай, мыйзамы жок. Конституция боюнча мыйзам менен аныкталат. Ошол мыйзамы жок курултайды чакырып, жалган сөздөрдү токтотуп, бүгүнкү азап чегип аткан сиз менен биз кайгыруу менен айтып аткан жарандарыбыздын маселесин чечүү жөнүндө бир иштерди, иш аракеттерди жасаш керек. Тилекке каршы аны алып барууга бүгүнкү бийликтин даремети дагы, акылы да,
тажрыйбасы да жетерине көзүм жетпейт. Тилекке каршы ушундай. Сизге чоң ыраазычылык. Мен дагы эстетип кетейин биздин теле көрүүчүлөргө. Биз негизи бул башка форматта боло турган теле дебатка сизди да чакырганбыз, жана ошондой эле мамлекеттик органдардан, тышкы иштер министрлигинен да чакырганбыз. Алар келебиз деп Келбейт. келбей калышты. Анткени Мадумаров келет десе, билбейм чочуладыбы, жокпу. Келердин астында бир 20 мүнөт калганда эле алар баш тартышты келерден. Ошондуктан биз ушинтип отуруп интервью алганга аргасыз болдук дейт. Бирок ошентсе да биз маалымат бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Элге маалымат жеткирдик деп ойлойм. Көрсөтүү башталып атканда сиздин эки көзүңүздөн жаш куюлду. Мен ошол тамчылап аккан жашыңызга ыраазычылык билдирем. Неге? Ошол бүгүн көзүбүздөн агып аткан жаш кечеки биздин бул белгилүү болуп калган гана жагдайы 14 жердешибиздин каны акты. Бул белгилүү жагы. А белгисиз жагы билесизби канча? Билесизби? Куру доомат менен акча алуу максатында боштон бош түрмөдө жаткандар канча? Билесизби? Адилеттүүлүктү жете албай агылып аткан көз жаш канча? Мына ушул сиздин эки көзүңүздөн жаш агып атканын алып баруучу катарында биринчи жолу көрүп атам. Сизге дагы сабырдуулук тилейм. Сиз дагы кайдыгер болбой ушул теманы биринчилерден болуп көтөрүп чыкканыңыз үчүн, мына ошол атка минерлерди чакырсам келбей койду, демек көрсөтүүбүз болбой калды деп баш тартып койбой, баары бир ушул көрсөтүүнү жасаганыңыз үчүн, биринчилерден болуп көтөрүп чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Элдин батасы тийсин сизге дагы, келечегиңиз кең болсун. Мен билем, сизге дагы басым өтө каттуу жасалган. Сиз кыз башыңыз менен өтө оор сыноолорду башыңыздан өткөрдүңүз. Дос ким, душман ким экенин аныктап билип алдыңыз. Ар бир жакшылыктын дагы бир себепчилери болот. Ошол башыңыздан өткөргөн кыйын күндөр, оор сыноолор ошол жакшылыктарга себепчи болгон насип кылсын. Мен ушул каалоону сизге айткым келет. Сизге чоң ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштедик. Биз менен парламенттеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров болду. Сизге чоң ыраазычылык билдирем. Жок дебей келип берип элге ушу өзүңүздүн позицияңызды билдирген үчүн. Негизи мен кыргыз элиме да сабырдуулукту, ушу кайрат кылыңыздар деп айтып кетер элем. Бул окуя кайталанбасын. Бардыгыбыз бир ушул маселеден бир чечүүчү бирдеме бир жолун табалы дегендей үмүт менен биз ушу бүгүнкү эфирде жыйынтыктайлы. Саламатта болуңуздар.